Дирекция улуттук оюндар боюнча. артында отуруп батпайт экен да бирөө канча. Жолдомо кагазы жайындалып өтүптү. Андыктан автоунаа айып коросун карай багытталды. Конечно. Дирекция национальных транспорта. Кандай дейсиз? Дирекция улуттук оюндар боюнча. Учулишиңиз берип коңузбу? Эметкен Эмне көчкөн ой көчкөн президент. Эмне датаңар жазылган эмес? Можно же проверить. С какого? Балыкчы шаары бул автоунаа шаардын чыга беришинен токтотулду. Себеби түнкү убактарда мамлекеттик номер тагылган унаалар инспекторлор тарабынан токтотулуп, текшерилиши керек. Анткени мамлекеттин карамагындагы унаалар кечки саат 8:00 кийин токтотулушу зарыл. Эгерде жүрө турган болсо, унаа кайсыл мекемеге таандык экендигин тактаган жана ошол жакка тийиштүү жолдомо кагазы менен жүрүүсү шарт. Надо Доступ машинасы да туурабы? Да, да, түшүнүп берди. Все нормально. Я не спорю. Без даты. Ну, все. Давай на протокол. Аркаңарга барайын. Иә, аркаңарга барайын. Бул унаа боюнча айта турган болсок, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин алдындагы спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясына таандык экен. Айдоочу инспекторлорго берген жолдомо кагазы такыр эле туура эмес деп табылды. Муну айдоочу бухгалтерия туура эмес жазып салыптыр деп түшүндүрдү. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Балыкчы шаарындабыз. Дал ушул автоунаа мамлекеттик автоунаа десек болот, тагыраагы инспекторлор тарабынан кармалып текшерилгенде автоунаанын айдоочусу жолдомо кагаздарын толугу менен бере алган жок. Тактап айтканда, бул жолдомо кагаздары туура эмес болуп чыкты. Жана айдоочунун ал жолдомо кагаз деп берген кагазда айдоочунун аты жөнү дагы жок экен. Тактап айтканда, бул айдоочу бул автоунааны айдоого такыр эле укугу жок. Азыр коем. Сону да көрөбүз. Жана пучолишиңиз бериңиз. Унаа мыйзам чегинде каралгандай айып токтотуучу жайына токтотулду. Мамлекеттик унаа болгон соң ага тактык жана жоопкерчиликтүү мамиле кылуу керек. Себеби мамлекеттин карамагындагы унаа элдин карамагында дегендик. Ал эми элдикин кайсыл бир жаран же кайсыл бир тарап өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонууга мыйзам жол бербейт. Haydi çıkıyorum katta koy. Haydi çıkıyorum katta koy. Bakır ekol. Pişiyoruz. Katta koy. 30 çay kutu. Dükkan duruyor eve gel.
Бүгін 31 да. Жоқ, мен Бүгін 31. 01. Жоқ, ертең неме қыласыз? 01 по 30 августа 2019 года. Тем более сіз қазір бүгін майрам күнінде не үшін айдап жүресіз? Водоканал? Ақа амнем яқа жазылған жоқ ана. Яқа еш нәрсе жазылып жатыр? Артылатын көрсеңіз, артылатын жазылып жазылыш керек болды жоқ. Жазылыш керек болды. Жазылыш керек болды сағаттар азыр. Қазір тей келеді. Сағат күндері Яғни маза отыралım. Жанагы жогорудагы мамлекеттик автоунаанын кармагандан кийин көп убакыт өтпөй эле дал ушул Нива үлгүсүндөгү автоунаа тосулуп токтотулду. Инспектор айдоочудан тийиштүү кагаздардын баардыгын текшере келгенде жолдомо кагазы жайында болбой чыкты. Андыктан автоунаа айып короосуна карай багытталды. Ал эми бул унаадагы ушул эле рейдтин алкагында номерлери жок болгондугу үчүн токтотулду. Бирок айдоочу жана жүргүнчү түшө калып эле инспекторго телефон сунуп киришти. Айдоочу көп каттап коюлуңуз. Ерлан байкесіз бе? Мен Анараның қызымыз. Жөніне тарту отасын арай. Номер багажда көзбеді. Машина документтер қойған. Гаи қармап қалды. Гаи емес. Ерлан деген байке. Бияқта камерамен. Мейлі сөйлештіңіз? Камера тұрады, мен не алам? Бүлі қыжалап қыла бересіңер меніңше. Мен тартып бөле қойшы, мен ештеңе қылған жоқпын ғой. Жақсы. Немече? Немес номер артында olчу батпайт экен да бул бугачы. Кандайсыздар? Машинаны айнеш.
көчө? 5-30 тагаза ошого карата. Камера тебе Аргой. инспектор татот. Жол тескөөчү айдоочуга тийиштүү айып кагазын жазып бүткөндө кайдан жайдан бир жигит пайда боло калып, камераны чаап жиберүүгө үлгүрдү. Бирок ортодо турган жарандар жалданган жигитти тартып кетишти. Нече отур эке? Койгула. Копиясын бердим, 15 күнүн ичинде эметелеп койсун. Ya Bekcan. Ал эми бул спринтер үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусунда документтери жайында болбогондугу үчүн унаасы айып короосуна токтотулду. Мыйзам чегинде тийиштүү кагаздар жазылып, айдоочуга айып кагазы колуна карматылды. Айдоочулук көлүгүм жок деп жазсын. Эмне жок? Айдоочулук көлүгүм жок деп. Птичка. Бекжан. Ау? Паспортуңу? Бул иштерге берген паспортун. Азыр муну тутуп алайынчы. Шамалы айрылып калып да. Теңкигенмес үчүн. Иште ардак тартып койсоң. Все, рахмат баке. Болду. Бир 1959 туулган Пак Олег Сергеевичке тез аранын ичинде жардам керек. Себеби анын сол бутунун жамбаш сөөгүнө операция жасоо каралууда. Бирок бул үчүн чоң суммадагы акча каражаты дагы талап кылынып жатат. Каржы жагынан жардам бере турган Олегдин жакындары дагы жок. Ошол себептен Жумурай журттан кайрымдуу мекендештеринен жардам суроого баргасыз. Кимде ким Олегдин ден соолугуна кайдыгер карабай, жардамга кол суна турган болсо экрандагы даректер аркылуу байланышып, көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз.